Мен көтөрүп турган маселе бул экология жаратылыш. Буга көңүл бурбай койгонго болбойт. Себеби биздин баа жеткис байлыгыбыз, ошол эле сууларыбыз, булактарыбыз солушу, ошол жаратылыш байлык, жаратылыш жаныбарлары, жапай жаныбарлары жок болуп кетүү коркунучуна келип такалып атат. Бүтүндөй Ош шаарынын эл ичкен таза суу маселеси бул көп жылдан бери чечилбей келе жатат. Суу дагы бул жаратылыш менен түздөн түз байланышта экендигин айтып коюшубуз керек. Маселен, бүтүндөй Ош шаарынын калкы ичкен Акбура дарыясынын башында, башкы куймаларында эми ар бир булактан түшүп, анан кийин жылга менен агып түшүп тоодон, анан чоң бир дарыя пайда болот да. Мына ошол дарыянын башында дээрлик 30 миңден ашуун мал тебелеп булгап ичип атат да. Мындай учурда биз таза суу ичип атабыз дегенге такыр болбойт. Ош таза суу ишканасынын жетекчилери бир топ жылдан бери ушул башына көңүл бурбай эле, ушу шаарга эле миллиарддаган акчаларды жумшап атат, натыйжа жок да. Бунун чечүүнүн жолу мындай деп, биз бир канча жолу жергиликтүү бийликке кайрылдык, райондун аким губернаторуна кайрылдык, бирок майнап жок. Кыргызстандын түндүк түштүгүн байланыштырып турган альтернатив жол боюнча айтайын дедим элем. Биринчиден бул жол 2014-жылы башталган. 2014-жылдан бери ошол жерде комиссиянын мүчөсүмүн мен. Ошол жол негизи Чайнород баштаган. Чайнород бул Эпкинден Жалал абадка чейин салып атышат азыр. Башкоганды айылынан. Булардын сапаты дагы орто болуп атат. Анан кийин мунун өз жагында Башкогандыдан Кошкорго чейинки салынып аткан жол аябай сапатсыз болуп аткандыгына мен жүрөгүм ооруп, ушул кейип атат жумгал эли. Себеп дегенде ушу 3-чү подрядчик которулду быйыл. 3-чү подрядчик март айында баштаган эле, март, апрель баштабай, июнда араң ушу жогорку кеңешке келип атып, министерствого келип атып, президентке кайрылып атып, араң баштаттык элек. Ошолор келгенден бери мынакей ашып кетсе 14 километр жол бүттү десек болот. Ошонун дагы бир жак капталы толук бүтпөй, бир жак эле капталы 12 километр жери араң бүттү. Эми мен айтарым, бу жерде сапатсыз дагы курулуп атат. China Revate деген Кытай подрядчик экен. Ошолордун чоңдору менен биз келише албай атабыз. Жакшы, биздин жумушчулар да ошол жерден жакшы иштеген жумушчу балдардын дагы мындай условиясы жакшы болбой атат. Бүгүнкү курултай абдан сонун өтүп атат. Президентибиз өзү эл менен отуруп ошол көйгөйдү угуп, чечкенге аракет кылабыз деп атат. Биз Кайынды шаарынын делегат болуп келген, бизге элдер 3 маселени койгон. Биринчи, Кайынды шаары бул Кайынды Панфилов районунун борбору болгондон көп кабаттуу үйлөр көп. Ошол жерде канализация системасы таза эскирип, 60 жылдан ашык да болду, ошо сынып жарабай калды. Экинчиси, бул таза суу. Ошондой эле трубалардын баары эскирип, чийирип калган. Кыш келгенде эле бизде эң көйгөй проблема болот. Элдер бир жумалап суу жок болуп отуруп калып атышат. Үчүнчү маселе бул газификация. Биздин райондо 2 атыбат бар. Ошол жерден Кайынды шаарына газ өткөрүп берсе, мен ойлойм, элдердин чоң маселеси чечилет деп. Бизге мына бүгүнкү курултай абдан маанилүү болду, жакшы болду. Эми ушул баардык айтылган сөздөрдүн баары ишке ашат деп ойлоймун. Бир гана бизде көйгөй ушул айылдарыбызга текшерүүсү уюштуруп берсе абдан жакшы болот эле. Техника жагынан биз абдан аксап атабыз. Жакында мына БДРлар да курулат, суу каналдар да курулат. Эми ошого байланыштуу текшерүүсү уюштуруп берилишин өтө сунаат элек президентибизден. Ушул үнүбүздү угат деп мен толук ишенем. Төштө иттер талап, чирип, орунду жаратып, сасып терилер жатат. Окту колоттордо жүндөрүбүз чирип, уя жеп жатат, курттап. Бул деген өзүбүздүн таза сырьёбузду коргулуп атканыбыз. Бизге тез аранын ичинде терини жүндү кайра иштете турган завод фабрикаларыбыз иштеш керек. Экинчи, мигранттар эле дейбиз. Мигрантты кайтарыш үчүн бизге чоң фабрика заводторубузду курушубуз керек. Илгерки мен студент убакта 300 жаштар кирип иштеген текстил комбинатын кайра курууну суранат элем. Эң негизги маселебиз эле ушул кичи турук кени бар бизде. Ушул
жылдан жылга эле өзүнүн талаптарын аткарбай келет. Жакшы эл муктаж азыр көмүргө 80% азыр эл көмүр менен камсыз боло элек бизден. Ушуну Садыр Нуркожоевичтин өзүнө жетип калса экен дейм ушунубуз. Дагы бир маселебиз чоң. Биздин айылдар Актала районунан 10 километр алыста турат, бирок ошол биздин айылда жаман даба суусу менен арыктарга суу чыгуучу эски каналыбыз бар. Жаңы чегиртке деген ошол Союз убагында курулган. Ушул каналыбызды кеңейтүүгө ошол Садыр Нуркожоевич көңүл буруп койсо, себеби 5 айыл өкмөт биздин ушул жаман даба суусу менен 4700 гектар жерибиз суу аянтын баскан турат да. Биринчи көйгөйүбүз жайыт маселеси. Өзүбүз турган жерибиз тоолук болгонго себептүү жайыт маселеси аябай көйгөйдүү суроо болуп турат. Ошо жайытты буяка өкмөткө, президентке айтайлы деп келгенбиз, жайытты чечип бергизди. Андан кийинки эң чоң бир көйгөйүбүз 11 айылбыз, бир бала бакчабыз жок. Жаштар малдарын ошо бала бакчага өткөзүп коюп иштейт эле. Эң негизгиси ушул жер, ушул жаштарга жер маселеси орчундуу болуп турат. Бул бизде 22 миң калк жашаса, ошонун 4,5 миң жаран ушул жерде очередте кезекте жазылып турат. Түштүк Кыргыз цемент заводу ушул көптөгөн жылдар бою талаптарды, кээ бир элдин талаптарыны аткарбай келет. Экология маселесинде, ушул салык маселесинде ушул көйгөйлөрдү жазып, биз президенттин өкүлчүлүгүнө тапшырдык. Айылыбызда бир чоң көйгөй бар. Эки чоң суунун эки капталын бириктирген чоң глобалдуу орчундуу бир көпүрөлөрүбүздү сел алып кеткен. Ошол көпүрөлөрдү кайра калыбына келтирүү үчүн былтыр десем жаңылбайм, уже 2 жылга кетип баратат. Марипов премьер-министр болуп турганда келип губернатор менен МЧСке түздөн-түз тапшырманы эл алдында берди эле. Ошол жерден ушул жерди 1 айдын ичинде куруп, оңдоо ишин жүргүзүп, кайра мурунку калыбына келтирип бересиздер деп убадасын берди эле. МЧС да макулдугун алды эле. Ошо ойдон бир да ташы ошол жерден козголбой дагы деле 2 жылга бартат, уже турат. Элдин таба турган акчасы каражат булагынын баары тек гана тала менен болуп калды. Таланы иштетүү үчүн суу керек. Мына биздин айылда Калбанын суусу деген аябай чоң суу бар. Бирок аны мен суугара албайбыз. Себеби БДР деген жок. Агын атайын тосмо коюш керек. Керек десе ошол жерге мини электрогез орнотсо болот. Бирок аны кылып бергенге акча жок. Бизден суу талага кетип атыр. Мына ошол маселени шешип кетели, ошо чоң маселени алып келген болчумуз. Эгер буган БДР кое турган болсо, сууду тосуп бере турган болсо, 5 чоң айыл, 4 айыл өкмөтү суу ишет. Бүткүл республиканын Кыргызстандагы жарандардын негизги көйгөй болгон ушул банк системасы. Банк системасында ушул жогорку пайыз менен кредит берүү. Ушу менен элдин катмарын анын соруп атат да. Пайыз өтө жогору. Ушуну жогору жактагылар эч кандай көзөмөлгө албайт. Садыр Нуркожоевич келгенде ушул кичи банктар менен иштешебиз деди эле, мына булардын эч кандай жыйынтык жок. Ушул күнгө чейин кичинекей банктар азыр чоң банкка айланып, ар бир офистери ушундай кеңири тарады. Элдин каны соруп жатат. Экинчи маселем ушул Ат-Баш районунун Терексу айылы Ачак айыңды Терексу жолу 6 километр. Ушул 6 километр жол такыр иштен чыгып калды. Встречный 2 машина өтө албайт. Ушул жол маселесинен бүгүн дагы Минтранс менен жолугушабыз деп атабыз, буюрса. Көйгөй маселелерди убактысында айтабыз. Курултайдын жүрүшү жакшы буюрса, чукул катуу сындар жакшы сөздөр айтылып атат. Биздин Тоң айылында ошол 64-жылы салынган эски жыгач мектепте балдарыбыз окуп атат. Балдар батпай калды, ар бир класска 3төн бала отуруп окуп атат. Мектептин эскилиги жетти, шыптары түшүп атат. Эшик терезелеринин баары баягы жыгачтан салынган. Андан тышкары ушу балдар батпаган үчүн 8-9 километр айылдын райондун борборунан барып
ошол жерден билим алган 30-40тайдагы бир балдарыбыз бар. Ошол мектеп маселесин аябай көйгөйлүү деп койгонбуз. Андан тышкары 3 айыл өкмөтүнүн суу катышуу менен камсыз кылган Чокмар ата деген суу сактагычтын курулушу боюнча дагы маселени элдер ушу талап койду эле. Ошону да бул жерден атайын иш кагазларын алып келип, ошо тиешелүү жерлерге тапшырдык. Ал жерге 3 айыл өкмөтүнүн жерине суу алат. 2000 гектардан ашык жерди сугарат ошол суу сактагыч. Азыр уш тапта суу сактагычтын проектилеринин документациялары даяр болуп 6 миллион сомго баягы документтер даярдалган. Азыр ошо каражат болсо эле ошо мени куруш керек болуп атат да ошо Чукуларада. Эң сонун бул улуу жыйын бабалар салты. Садыр Нуркожоевич кече чек ара эне тилибиз коррупция тууралуу айтканыңызда делегаттар алакан чапты. Спикер Нурлан Шакиев мыйзамдарды сандан сапатка өткөрөбүз деп айтты. Акылбек Жапаровдун өзүм өлүм кудайдан салык бизден дегени жакты. Эми мен айтайын, республикалык маанидеги маселелерди башкы. Биринчиден өлкөнү өнүктүрбөйт кустуруу шарты. Долларларды сугунуп сом кускандар мартпы? Туура эмес да. Эл арам казиного каршы, туурабы? Өңү кыргыз, тили дили орустардан төмөн түшүүдө, эне тилибизден баркы. Жашаган элдин ырын ырдашсын, туурабы? Садыр Нуркожоевич, ууру ажолордон экс макамын артка алчы. Мүлктөрүн конфискациялап жанчы, досуң менен камчы. Оңой жолу ушул Кытай карызын жапчу. Туурабы? Бийликке келсе акылы тайкы төңкөрүш болуп жатпайбы арты? Жанада жаптырыңыз, эл канын соргон пайыздары жогору балкты. Туурабы? Спорттун массалуулугун кеңейтели. Спорт кыймыл аракет өзү жоготот, ору сорко дартты. Атактууларыбыз көп иштеп чыгыш албады улуттук идеологияны жалпы. Пенсияны көтөрүү пайыздары көп алгандарга төмөн, аз алгандарга кенен кошулса карапайым калктын жазылмак жарпы, туурабы? Профсоюздар федерациясынан мугалимдер көп запкы тартты. Президентке да баш ийбейт экен, көңүлүбүз жалкты. Курултайга делегаттар 2 жылга шайланса болмок, жакшы. Баарынан да тынчтык эң негизги маселе башкы. Чек араларды тез чечпесек, кошуналар тырмай берет жаралуу картты. Тынчтык болбосо жашооңдун зарылдыгы кайсы? Баткендик тууган кече ыйлатты го уккан калкты. Баткендиктердин үйлөрү бүтпөйт. Тендерди текшергендер кайда, барбы? Бир атуулдун чиновниктерге чөнтөгүңөрдү ойлойсуңар дегени калппы.